канча кылмыштуу окуяларга күбө болуп, кандай сыр катып жатканын ким билсин? Анын ээси соңку 15 жылда Кыргызстандагы эң таасирдүү адамга айланып, далай кишинин тагдырын ушул жерден чечип турду. Бул үйдө Камчы Көлбаев жашаган. Камчы Көлбаевдин кылмыштуу империясынын эсепсиз байлыгы, парламентте, күч органдарында өз адамдары, айтканын аткарган армиясы да бар эле. Уже кийинки президент ким болуш керек деп ошону чечип калышкан. Мурда министр болом дегендер, депутат болом дегендер барып криминалдан уруксат алып барып келчү да, Камчы Көлбаевка барып жолугуп анан келчү эмес беле. Мына депутат болом дегендер бар, батасын алчу. Министр болом деген өзлөрү могу баланчаны министр кылып копкой деп премьерге, президентке чейин чыгып жүрүшкөн. Министр ким болорун, депутат ким болорун кайсы округда бүт местный кеңештеги депутаттар криминалдар болуп калган Ысык Көл областында. Чолпон Атада 100% депутаттар криминалдар болчу. Мэр криминал болуп калган. Ушундай болуп калган мына. Кийинки 23 жылы, ошо эгерде мен түрмөдөн чыкпасам 23 жылы президенттик шайлоо болмок эмес беле. Ошондо ким президент болорун чечип калышкан. Болжолдоп калган, кимди президент кылып алып барышты. Мына ушундай акыбалга жетип калганбыз. Анан 2020 жылкы шайлоодо деле көрдүңөр да, Мекеним Кыргызстан менен биримдик экөө эле ат салышпадыбы. А Мекеним Кыргызстанда бүт эле криминалдар болчу. 90% эмес. жылы 16 октябрда Садыр Жапаров президенттин милдетин аткаруучу болуп, ошол эле күнү Камчыбек Ташиев УКМКнын төрөгалыгына келген. Ошондо жаңы бийлик өзүнө бир нече максат койгон. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, башында эле биз ошо бийликке келген маалда Садыр Кожоевич айткан. Ал маалда биз чын айтканда эртең эмне күн болушун деле билчү эмеспиз да. Ошого деле эртең кандай күн болушуна өзүбүз дагы ишене алчу эмеспиз да. Ушунчалык мындай не деп койбой, рискованный шагтарды жасачубуз да. Ошондо Садыр Кожоевич мага 3 нерсени айтты эле. Эң биринчи негизги маселе деди. Бул биз коррупция менен күрөшүшүбүз керек. Экинчи негизги маселе ОПГ менен күрөшүшүбүз керек, уюшкан кылмыштуу топтор менен. Ошол эле жерде эң негизги үчүнчү маселе бул биз чек араны чечишибиз керек. Эгерде ушул 3 маселени биз турмушка ашыра ала турган болсок, анда мамлекетибиз жакшы жашайт. Давай ушул 3 маселени чечебиз. Ушул 3 маселени экөөбүз чечишибиз керек деп туруп, ошо экөөбүз отурганда көп ушул мындай талкуулайт болчук да. Анан ушул 3 маселе менин алдыма коюлду. Анан ошондо дагы Садыр Кожоевич айткан, ушул үчөөнү тең чечкенге сен барышың керек, сен чечишиң керек. Мен колдоймун, экөөбүз туруп ушуну чечишибиз керек деди. Башка постсоветтик өлкөлөрдө эле Кыргызстанда да криминал 90-жылдардан кийин өсүп, ары кайсы жылы ары кандай топтор пайда болуп турду. Бир учурда алардын ичара таасир талашы, ок атышуу, адам өлүмү менен да коштолду. Камчы Көлбаев болсо 2008 жылы мыйзамдагы ууру макамын алып, 2012 жылдардан кийин кылмыштуу тобун болуп көрбөгөндөй күчтөнтө баштаган. Америка Кошмо Штаттары Камчы Көлбаевди дүйнөдөгү эң ири маңзат барондорунун тизмесине кошуп, аны Братский круг деп аталган Евразиялык кылмыштуу топтун мүчөсү экенин да кабарлаган. 2010 болду. 2010 болгондон кийин тиги убактылуу өкмөт келди. Убактылуу өкмөт келип, андан кийин булар Кыргызстанга жалпы уюшма кылмыштуу топторго күрөш жарыялаштылар. Эскерде бар. Анан булар ошондо эмени көздөй катышты, Дубайга катышты. Дубайга качып, ошол жерде жүрүп келишти. Андан кийин ошол маселесин чечишти окшойт бул жерден.
кайра кайтып келишти да. Бир нече кишиси кармалды. Кармалгандан кийин анан көп өтпөй алар кайра эркиндикке чыкты. Чыгышып анан кийин анан булар баягы өзүнүн мындайча айтканда булар мурда жөнөкөй уюшма кылмыштуу топ болсо, булар уже мафиядан өйдө жогору синдикатка өтүп башташты да. Синдикатка өтүп баштап, булар мурда жалаң баягы мындай отметка алуу менен, крыша болуу менен иш жүргүзүп келишсе, ошо 2012ден кийин булар кадимкидей эле баягы киреше эң жакшы берген бизнестин түрүнө кире башташты кадимкидейчи. Бара-бара уюшкан кылмыштуу топтор бир гана бизнеске эмес, кыргыз саясатына да аралаша баштайт. Анткени криминал менен бийликтин кызыкчылыктары да орток болуп калган. Ошентип, алгач алардын аты жергиликтүү шайлоодо, андан кийин парламентке болгон жараяндарда атала баштады. Мага бир министр ыйлап келди. Биз ошо маалда иштеп атканбыз. Министр ыйлап келди. Мага дейт, тигил мыйзамдагы ууру телефон чалды дейт. Ала койсом эле баягы алгыдай видео телефону ошо карасам эле дейт, алдын ар жагына туруптур дейт. Туруп эле айтты дейт. Эртең эгерде мына жумушту аткарбасаң, бала чакаңды кошуп туруп тынчыйсың. Так, ыйлап келди министр. Көрдүңүзбү? Булар ушунчалык чыгып кетти. Ушунчалык мындай көп күчкө ээ болуп кетти. Эч ким тоготпой калышканда. Буларда акча бар, курал жарак бар, таасир бар, кол алдында жанагы баш кесерлери бар. Ушулар менен күрөшүштү өзүңүз ойлоп көрсөңүз, бул не деген азап. Анан биздин деле укук коргоо органдарынын арасында, коопсуздук органдарынын арасында, прокуратура, сот органдарынын арасында ошол криминалды же болбосо уюшкан кылмыштуу топту колдогон, ошолорго жардам берген, ошолор менен чогуу жүргөндөр көп болчу да. Биздин арабызда эле көп болчу. Мына ушул эле улуттук коопсуздук мамлекеттик органынын арасында укмуш көп болчу да. Бир жагынан тигилер менен күрөшүш керек, бир жагынан булар менен күрөшүш керек. Тигилер менен күрөшсөң, булар бүт маалыматтарды тигилерге берип турат. Утечка информации дейт. Фамилия, имя, отчество. Камчы Көлбаев бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен да жакшы мамиледе болгон дешет. Матраимов өзү узак жылдар иштеген бажы тармагында коррупциялык схеманы негиздеп, анын арты менен эбегейсиз байлык топтогон. Ал эл алдына көп чыга бербеген, дайыма көмүскөдө иш жүргүзгөн адам эле. Матраимов кызматтан кеткени менен анын схемасы адамдары бажыдан кеткен эмес. Көлбаев Матраимов достугу Кыргызстанда криминал менен коррупция терең байланышта дегендин анык далили болчу. Алар эч кимдин алы жеткис чоң күчкө айланып 2020-жылдагы жыйынтыгы жокко чыгарган парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан партиясын алып чыгышкан эле. Матраимов Көлбаев менен жакын дос экенин ал жашыруун болбой калган. Карапайым эл толук билбесе дагы биз журналисттер, саясатчылар жакшы билип калган. Тойлордо алар өздөрүнчө бир кабинкада отуруп, аларга кирип учурашып эле чыкканына бактылуу болгондор көп болчу. Кезекке туруп калышчу. Анан кийин кадимкидей эле мен азыр аттарын атабай эле коеюн, абройлуу адамдар, күч структураларында жетекчилик кызматта жүргөн адамдар, ошолорго кабыл алуусуна барып очередте отурганын кадимкидей эле көрүп, керек болсо сүрөткө тартып туруп жөнөтүшчү да. Билдирбейчи. Мен аябай таң калчумун. Булар ушундай ширелишип, достошуп, анын негизинде мындай ошол күч менен чоң мыйзамсыз иштер жасап жүрүшкөн. Мамилеси абдан жакшы болчу экен. Абдан жакшы болчу экен. Көп бизнестери орток болчу алардын.
алардын жеке эле бул Кыргызстандагы эмес, Европадагы, Дубайдагы ушундай бизнестери орток болчу да. Саясатта бириктирчү, мисалы үчүнчү. Анан бизнес негизичи, анан баягы өздөрүнүн мисалы кишисин алып келип, бийликке айтканда, анан ошол аркылуу кайра башкарып, кайра эле баягы жанагындай киреше түшүп аткан жерлерин кирешесин чүрүп, армиясын калыңдатып кете берүү болчу. Башка эмне кызыкчылык? Мындай байлык менен эле бийлик да. О эки эле кызыкчылык биякта. Шайлоолордо криминал кандай таасир эткенин билебиз. Керек болсо ар бир шайлоочуга чейин басым кылып. Булар өлкөнүн уже колго алып коюшту. Булар эми алымсынбай ошо биз өзүбүздөн президент болот деп калган. Сен жөн эле мындай тырбалаңдай бербечи деген эмелерди айтышат эле. Ошол анан Кыргызстан баягы же бар же жоктун чегинде турганын мен ушинтип айтып бере алам да. 2020 жылы 16 октябрда Жапаровдун бийлиги расмий ишке киришип, 20 октябрь күнү бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов УКМКга жеткирилет. Ага коррупция беренеси боюнча айып тагылган. 22 октябрда атайын кызмат Камчы Көлбаевди кармап, ал кылмыштуу топту түзүү жана ага катышуу, кылмыштуу кирешилерди адалдоо беренелери боюнча шектелип жатканын кабарлаган. Журналисттер бажыда коррупция боюнча фактыларды ачык айкын көрсөтүп, табакка салып сунганга карабастан мурдагы президент факты жоктурбайбы деп эле четке кагып койгон да. Анан ага кошулташыл шайлоодогу адилетсиздик ошол коррупционерлердин каратып туруп бийликке келип алышы, мындай элдин пикирине, ошол кашкайган фактыларга түкүрүп да койбостон бийликке келип алышы элди нааразы кылып, мындай түп көтөргөн да. Анан ошонун негизинде бийлик алмашып, элдин суроо талабын билген Садыр Жапаров ошо Райым миллион камалат деп так кесе айтканы эсимде. Башка 100 миңдеген адам сыяктуу эле мен дагы ишенгем. Райым миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке кирише элекмин. Киришкенден кийин камалат. Анан бир топ убакыт өткөндөн кийин чынында эле ал киши камакка алынды. Бирок бир аз акча төлөп туруп эле анан чыгып кетти. Анан мен кадимкидей көңүлүм калды. Президент менен Садыр Жапаров менен мурда кийин мындай тааныш элем да, байланышып сүйлөшүп калчубуз. Мен өзүмдүн агама таарынгандай капа болдум да. Кантип эле ушундай нерсени көрүп туруп, канча уурдалганын билип туруп эле ушундай кылат депчи. Чындыгында эле Матраимов камакка алынбай, кийин сотто күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. Матраимовго салыштырмалуу Камчы Көлбаев 5 айдай абакта отурду. 2021 жылы 2 мартта Бишкек шаардык соту эч жакка чыкпоо тилкаты менен бошоткон. Атайын кызмат 250 миллион сомдон ашуун кылмыштуу кирешилерди адалдоо боюнча иштин алкагында Көлбаев мамлекетке 50 миллион сом төккөнүн, калган каражаты да кайтарыла турганын кабарлаган. Ошентип, Камчы Көлбаев менен Райымбек Матраимовдун 2020 жылдан кийин алгачкы кармалышы ушундай сценарий менен аяктаган. Бул окуялардан соң кызыктуу жолугушуу болуп өтөт. Матраимовдун кал эмес, Камчы Көлбаевга дагы Камчыбек Кыдыршаевичти алдырып келип, мен бир эскертейин, бир деп бир эмес 2 жолу эскерткеним бар. Болду, эми мындан ары неме кылбагыла, уурулук кылбагыла. Криминал деген токтош керек. Бая заказной убийство деген болбош керек. Мен убагымда заказной убийство болбош керек деп. Мурда билесиңер да, заказной убийстволор боло берчү эмес беле. Атамбаевдин убагында деле болду, Бакиевдин убагында деле болду, айрыкча Бакиевдин убагында аябай катуу болбоду. Ошондой болбош керек деп. Анан бирок баары бир эле болуп кетти. Мен аларга эскерткеним,
криминалдардын арасында да болбосун деген. Мен ошондой өлтүрүү болбосун деген. Бирок тилекке каршы дөөчүн кызды Камчы Көлбаев ошо заказ берип, камалгандан кийин өлтүртүп ийди да. Бир ушундай заказной убийство болду. Бул эми заказной убийство, муну эч кимден жашырып деле болбойт муну. Бул эми Көлбаевдин заказы менен болду. Президентибиз өзү чакырып, себеби ал кишиге көп жактан көптөгөн маалыматтар түшөт да. Ошо маалыматтарда терс маалыматтар түшкөн маалда, булардын дагы эле токтотпой атпайбы, айтканды укпай атпайбы? Мына бир жолу отуруп чыкты, төлөп чыкты, жана башка болду, токтобой атпайбы? Буларды чакырып туруп бир айтыш керек деп өзү чакырып туруп айткан. Мен ошол айткан жерде болгом. Ошол жерде президент айткан: "Эми жигиттер, акыл эсиңер бар. Мына бийлик алмашты. Биз деген ушу мамлекетибизге ак кызмат кылайлы деп атабыз. Силерди душман көрөйлү деген жерибиз жок. Ак кызмат кылайлы деп атабыз. Силер да бизге колуңардан келсе жардам бергиле, колуңардан келбесе бизге тоскоолдук кылбагыла" деп айтканы бар. Эгер мындан ары дагы ушундай кыла бере турган болсоңор, анда мыйзам чегинде катуу жазаңарды аласыңар. Мен силерге эскертип болгондо дагы ушу президент катары эскертип коеюн деп айтканын мен уккам. Жанда болгом да. Бирок алар ага көңүл бурбады. Алар ойлоду чамасычы. Эми бардык эле президенттер ушинтип сүйлөйт. Бардык эле президенттер ушинтип айтат, бирок ишке келгенде андай кылбайт деди да. Бирок алар ошол Садыр Нуркожоевичтин айткан сөзү менен кылган иши дал келишин булар сезбей калышты да. Сезбей калышты. Мына ошонун негизинде алар кайрадан эле уланта беришти. Кайрадан эле кээ бир жерлерде ушуну көбөйтө беришти. Чындыгында эле бийликтин биринчи аракети Көлбаев Матраимов таасирин жогото алган жок. Алардын аты мурдагыдай эле ар кандай иштерде атала берди. Бишкек шаарындагы Блондер Паппе салуу жайы Камчы Көлбаевга таандык экенин, ары жагында анын кеңсеси бар экенин көпчүлүк жакшы билчү. 2023-жылы 4-октябрда ушул жерде УКМК атайын операция өткөрүп, спецназга каршылык көрсөткөн үчүн Көлбаев жок кылынганы кабарланды. Бул маалыматка коомчулук ишенбей турду. Көлбаев жок кылынды деген маалымат тукканга мен биринчи атышуу болгондо эле өлдүгө деп ойлогом. Ошо атышуу болду эле деген мен эмнегедир ичимен ошондо ойлоп коюн, мага да өлүп кетип койдум ичименчи. Камчы Көлбаевдин өлүмүнөн кийин УКМК анын байлыгын, кыймылсыз мүлктөрүн, курал-жарагын, соода борборлорун коомчулукка чыгарды. Чыйынтыгында Көлбаевдин $1 миллиард мүлкү камакка алынып, кийин сот аркылуу мамлекетке өттү. Буга уда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү, криминалга кандайдыр бир катышы бар адамдардын бардыгы кармала баштады. Алар кылмыштуу идеологиядан баш тартаарын, мындан кийин мыйзам менен жашай турганын билдиришти. Буга кошумча Көлбаев менен орток байлыгы, бир бизнеси бар адамдар да камалды. Мына базарларда, ресторандарда чоң-чоң бизнесмендер аттарын атабай эле коеюн. Ай сайын, жыл сайын, туулган күнүндө алып барып эле берип турчу экен да. Мына ошолордун бардыгын тартып, кээ бирөө 50-50 кылып ресторандарды иштетип жүргөн, кээ бирөө 50-50 кылып фабрикаларды, заводдорду иштетип жүргөн экен да. Мына 50-50 ошол криминал менен Көлбаев менен бөлүшүп турган. Азыр жок анын бар мамлекетке алдык, мамлекетке иштетчүсүн мамлекетке иштетип атабыз, сатчысын сатып туруп мамлекетке төктүрүп койдук мына. Жолдор курулуп атат, мектептер салынып атат, мамлекеттик ипотекалык компаниялар аркылуу үйлөр салынып, карапайым адамдарга берилип атат. Мына ошонун баары эле ушул акчалар, ушу жактан түшкөн акчалар. Кылмыш дүйнөсүндө жанагындай уурулуу деген ат менен, положение смотрящиймин деп жүргөн аттар менен жүргөндөр көпкө узабайт өзү негизи. Бул өзү жашоонун, турмуштун талабы ушундай өзү. Атайын кызмат тиешелүү органдар жарыялагандан кийин биз Көлбаевдин байлыгын, анын байланыштарын канчалык таасирдүү экенин бардыгыбыз көрдүк. Анан ушуларды эске алганда криминал менен күрөшүү, алар менен күрөшүп жаткандарга сизге же болбосо УКМКнын төрагасы Ташиевке кандайдыр бир коркунуч алып келиши мүмкүн беле ошол учурда? Эми ошол эле учурда эмес,
азыр деле келечекте деле коркунуч бар да. Эми анткени бул братский круг деген бул дүйнө жүзүндөгү мафиялардын ондугу да, десяткасы да. Булар биздин эле өлкөдө эмес, булар эми ушул 10 братский кругка кирген 10-15 мыйзамдагы уурулар дүйнө жүзү боюнча. Бул бир эле Кыргызстанда эмес. Анан бул коркунучу азыр мурда эле эмес, азыр деле эмес, келечекте деле болот. А биз аны ойлоп отура берсек, анда мындай тартипти орното албайт элек, мамлекетти мынчалык деңгээлге көтөрүп жеткизе албайт элек. Ошон үчүн жеке өз башыбызды ойлоп отура берсек, анда ийгиликке жетпейбиз. И мамлекетти да, элди дагы ийгиликке жеткизе албайбыз. Мен азыр ушуну айтып коеюн, биз үчүн ушундай бир убакыт келди, бир ушундай убакыт өзүнчө мындай не коет, неме болду да, жанагыдай баары бир болуп калды. Мен бир гана максатты койдум, ушул эмени уюшкан кылмыштык топту жок кылам деп. Ал эми өзүмдүн коопсуздугум, үй бүлөмдүн коопсуздугу, же жакындарым коопсуздугу, же болбосо дагы башка бир маселе мен үчүн баары бир болуп калды. Ушундай бир убакыттар келди, мага айтышты. Ай, эгер сен ушул бойдон азыр кете бере турган болсоң, эртең бийликти дагы оодарып салышы мүмкүн деп. Ошондо дагы Санар Кожоевич мага ушундай күч берип, дем берип айткан күндөр эсимде бар да. Коркпо досум, алдыга бара бер. Коркпо. Эгерде ушул багытың менен чындап гана уюшкан кылмыштык топту жок кылып берген күчүбүз жетсе, анда алдыга бара бер деп. Анан сырткы Санар Кожоевич өзүнүн атайын жашыруун указынын негизинде мени мамлекеттик коргоого алды. Ушинтип отуруп, акыры биз ушундай bundan тажабастан, коркпостон аракетибиз кылып отуруп, президентибиздин жетекчилигинин астында акыры криминалды жеңип чыктык. Мына бүгүн ошонун жемишин коомубуз, элибиз көрүп атат. Азыр эч ким айта албайт Кыргызстанда уюшкан кылмыштык топ бар деп. Ошентип Кыргызстандагы криминалды 15 жылдай башкарып, бир учурда мамлекет менен эсептешпей, саясатка чейин аралашып турган Камчы Көлбаев атайын операция учурунда жок кылынды. Анын өлүмүнөн кийин Кыргызстандагы түрмөлөрдө тартипке келип, мурдагыдай криминал башкарбай калды. Пайдасы мисалы ишкерлерге, эң биринчи ишкерлерге, мисалы орто жана ири ишкерлерге пайда болду. Бул биринчи мындай экономикалык жагынан карасак, ал эми мындай мамлекеттик деңгээлде карасак, келечектеги канча бир кылмышкерлердин алдын алуу болуп калды да булчу. Канча миңдеген кылмышкерлер армиясынын алдын алуу процедурасы болуп калды. Бириккен Улуттар уюмунда Латин Америкалык элчилер менен жолуктум да. Анан жолугуп сүйлөшүп, ошо бизде болуп аткан өзгөрүү боюнча экономиканын өсүшү, уюшкан кылмыштуулукка болгон күрөш, коррупцияга болгон күрөш жөнүндө айтып берсем, мисалы үчүн Мексиканын элчиси, анан Бразилиянын элчиси абдан кызыкты да. Алар айтты: урматтуу министр мырза, бул абдан чоң программа экен, абдан катуу. Эгер ушунун баары негизинде туура болсо, биз сиздер менен мындай тажрыйба алмашышыбыз керек экен. Мен айттым: келгиле, көргүлө, биз түшүндүрүп беребиз, айтып беребиз кандай. Анткени бул маселе, мисалы үчүн уюшкан кылмыштуулук Латин Америка мамлекеттеринде абдан чоң проблема да. Алар түздөн-түз баягы мамлекеттин саясатына киришкен күчтөр бар даяктачы. Фамилия, имя, отчество. Матраимов Райымбек. Камчы Көлбаевдин өлүмүнөн соң Кыргызстандан чыгып кеткен Райымбек Матраимов 2024-жылы 25 мартта Бакудан кармалып, эртеси Кыргызстанга алынып келген. Ал бул жолкусунда бюджетке 300 миллиондой доллар төлөп, кийин абактан чыккан. Матраимов Көлбаев мафиясына байланышы бар делген 180ден ашуун киши мамлекеттик кызматтан алынды. Алардын бир тобу бажы кызматында иштегендер болгон. Ошондой эле Жогорку Кеңештин бир нече депутаттары да мандатын тапшырууга мажбур болду. Анан ошондо экинчи камалганында бүт байлыктары алынды окшойт. Ошо баягы үй мүлкүнүн баарын конфисковать этип, баягы офистерин конфисковать этип алынбадыбы баары тең.
Бул эми таможня менен эмес, башка система. Ал эми мурунку райым түзүп алган схема таможняда азыр жок. Уже биринчи кам алып чыккандан кийин эле тазалаганбыз. Андан кийин дагы бир аз ушул былтыр мурдагы жылдары бир аз кайталанып жүргөн жерлер бар экен. Аларды да тазалап койгонбуз. Азыр ошон үчүн мурда 35 миллиард акча чогултуп жүргөн болсо жылына, азыр 135 миллиард чогултуп атабыз. Ошо 100 миллиард доллар сом, 100 миллиард сом ошонун эсеби. Баягы схеманы тазалагандын эсеби да. Азыр андай схема жок. Бир эле Райым Матраимовдун өзүнөн, жеке өзүнөн эле так ошол бажы тармагында жасаган коррупциялык элементтеринен алынган сумманын өзү 25 миллиардтан ашты. 25 миллиардтан ашты. Мүлкүсү, акчасы жана башкасы бир жолу кармалганы, эки жолу кармалганы, качып кетип аны биз Бакудан алып келгенибиз жана башкасы ошентип отуруп бизде кийин 6 ай жатканы ушинтип олтуруп ал 25 миллиардты мамлекетке төлөп коюп аны чыгып кетти. Бул деген где-то бир 300 миллион тегерегиндеги доллар. Мана, пожалуйста. Ол результат. Райым Матраимов каякта, ал азыр ким, анын таасири канчалык десеңер, коом өзү жооп берет. Бүгүнкү күндө Райым Матраимовдун таасири кыргыз коомчулугунда нолго түштү. Жок болду. Бирок мен кийин түшүндүм. Бийликтин табияты, күрөш оор болбосун, алардын канчалык күчтүү экенин, ошол коррупционерлердин да, алар канчалык акчасы дагы, кубаты дагы көп экенин мен билет элем. Себеби дегенде алар акчасына гана эмес, криминалдар менен байланышып алып, криминалдарга таянып, абдан зор күч болуп, мындайча айтканда мафия болуп турушкан да. Анан ошону жеңиш, ошого каршы туруш журналисттердин эмес, бийликтин, керек болсо президент үчүн дагы оңой болбогонун мен кийин түшүндүм. Анткени кийин бийлик күчүнө кирип, тийиштүү жерге ишенимдүү баягындай таза адамдарын коюп, анан кийин акыр аягы ынандырарлык жыйынтык болбодубу? Мен анда ошо билдирүү жасап айткам да, прецедент болду депчи. Негизи 2020 жылдан бери коррупция менен күрөштөн мүлк, каражат түрүндө мамлекетке 300 миллиард сомдон ашык түшкөнү расмий айтылды. Бул сумма улам жаңыланып жатат. Мамлекетке 1000ден ашык завод, фабрика, ар кандай мекемелер, буга кошумча 30 000 гектардан ашык жер да кайтарылган. Соңку 5 жылда коррупцияга айыпталып камалган азыркы жана мурдагы жетекчилер, министрлер, депутаттар, мамлекеттик кызматкерлердин саны да көп болду. Алардын бир тобу келтирилген чыгымды мамлекетке төгүп, ошол эле учурда реалдуу жазадан кутулуп келген. Эми мен жаңы ишке киришкен мезгилде билесиңер да 20-жылга чейин кандай коррупция болуп келгенин. Ошол эле коррупция уланып аткан. Анан 21-жылы биз ишке киришкенден баштап эле коррупция менен күрөшө баштадык. Биздин эле өлкөдө эмес, дүйнө жүзүндө бар коррупция. Ар бир өлкөдө бар. Бирок деңгээли бирөөнүкү орточо, бирөөнүкү жогору, бирөөнүкү ылдый. Биз ошо эң ылдыйкы деңгээлге жеткиришибиз керек. Муну мен бардык жетекчилерге айтып, айрыкча ушу күч органдарына, Камчыбек Кыдыршаевичке, Улан Омокановичке, Максат Мырзага, ген прокурорго баарына айтып келатам. Только коррупция менен күрөшкүлө. Өзүңөр урдабагыла, башкаларды урдатпагыла деп. Мына ошондо казына толот. 100% жок кыла албасак дагы биз уровенин ылдыйлаттык. Деңгээлин ылдыйлаттык, ошон үчүн биздин казынабыз толуп атат. Мисалы, таможнядагы коррупцияны алалы. Мурда биз келгенге чейин 30, эң көп болсо 35 миллиард акча чогултчу сом. Азыр 135 миллиард акча чогултуп атабыз. Демек, эмне мурдакы 100 миллиард ар кимдин чөнтөгүнө тарап жүргөн дал акча. Азыр түздөн түз келип бюджетке түшүп атат. Ошол сыяктуу салык эле, салык дагы. Бир жылда бир мисалы чоң ресторан, укмуш ресторандар бир примерно $30 000 $30 000 сомду төлөп коюп жүрүшкөн.
Азыр 3 миллион сом төлөп атат. Айырма барбы, жокпу? 100 эсе. Ошон үчүн мына бюджет толуп атат мына. Бирок коррупция дагы деле бар, уурулук дагы деле бар. Жок дебейбиз, эми кемчиликтер бар. Иштебеген жерде кемчилик болбойт. Анан адам деген адам экен, пендечилик деген бар, баягы билбей калабы, көрүнбөй калабы, ушу бойдон жабылып калабы деп уурдай койгондор 1 жыл болобу, 2 жыл болобу акыры чыгып атат. Чыгып кайра 10 эсе кайтарып, өзү камалып, анан эптеп сектеп кайра чыгып атат мынакей. Ушу камалгандардын арасында сиздин мындан тышкары УКМКнын төрагасы Камчы Бекташевдин дагы бажасы болду, сиздин тууганыңыз болду. Бул ушул өзү дагы аябайм деген белги деп түшүнсөк болобу? Албетте ошону түшүнсөңөр болот. Эми булар баягы бюджеттен урдаган эмес, эми алдамчылык жагы болгон. Анткени губернатор кылам деп туруп бир дос балдары алып келип, мына ушуну губернатор кыла коелу, $250,000 берип атат десе, ошону алып анан губернатор кылабыз сени деп. Анан эми ал маған келип алып, "Моуну губернатор кылчы" деп айта албайт алар. Айта албайт. Баягы бирөөлөр аркылуу аракет кылса керек да, ушуну губернатор кылалы, эми акчасын алып койдук эле деп. Ал мага жетип калды ал информация, маалымат. Жетип калгандан айттым, тиешелүүлөрдүн бардыгын камагыла дагы акчасын кайтарып алып берип койгула деп. 1 жыл жаттыбы, канча жыл жатты билбейм, кайтарып берип анан чыкты окшойт, мен ага көңүл деле бурган жокмун. Камчыбек Кыдыршаевдики ал баягы бажы боюнча тоже бир тууган бажасы, улуу бажасы экен, же кичүү бажасы, улуу бажасы го дейм. Бир тууган улуу бажасы. Бажы боюнча бир төкпөй кеткен акчалар бар экен, ошол боюнча камалып, толук төгүп, анан кийин бошоп чыкты мына. Дагы кече күнкө эле мына силерге маалымат жеткен жок окшойт. Бир тууган агасынын баласын. Бир тууган агасынын баласы гайлердиби же гайини го деди го дейм. Барып бир дос баласынын маселесин чечем деп бир аз урушуп чекелешип кеткен окшойт. Аны да камап койду. Бүгүн азыр камакта жатат мына. Хулигандык үчүн. Так что бизде эч кимди аяйбыз деген нерсе жок. Эгерде биз тууганыбызды аяр берсек, тегерек башыбызды. Тегерек башы алындан өзлөрүнүн жакындарын аяй берет. Ошентип анда эч ким бул жерде баягыдай наказание албай калат, анан көбөп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн эң жакындарыңды дагы баягындай жоопко тартып, наказать этип койсоң, анан кийин ошондо тартип болот, коррупция болбойт, уурулук болбойт. Анан ошондо эле биз биринчи эле күнү ишке киришкенден ушу коррупцияга каршы күрөшүүнү баштаганбыз. Ал маалда азыркы менен ал маалды салыштыруу болбойт. Канчалык эле коррупциянын масштабы ошол учурда? Коррупциянын масштабы эгерде мындай цифралык түрдө же мындай проценттик мындай не деп коет, соотношение ала турган болсок, бул ошол маалда коррупция коомубуздун, мамлекеттик органдардын 90%-ын ээлеп алган эле да. Кайда караба, кайда кыймылдаба, эмне иш кылба, кайда бир аракет кылба, бардыгы коррупция менен гана чечилчү да. Бүгүнкү күндө мен айта алам, коррупциянын деңгээли где-то бир 30%га чейин түштү деп. Бирок бул деле чек эмес. Биз эгерде коррупциянын деңгээли бир 10% тегерегине чейин түшүрүп алсак, демек биз жеңишке жеткен болобуз. Азыр жеңишке жете элекпиз. Ошондуктан ошол биринчи күндөн баштап коррупция менен күрөшө баштадык. Мына 5 жыл убакыт өттү. 5 жылда кылган жумушубуздун негизинде коом таптакыр өзгөрдү. Коомдогу мамлекеттик органдардын кызматкерлери, бүткүл эле коомубузда жашаган ар бир жараныбыздын көз карашы дагы өзгөрдү. Коррупция эмне эле, кандай болуп калды, кандай кылып күрөшүштү. Бүгүнкү күндө мен цифра түрүндө айта турган болсом, бүгүнкү күндөгү сумма, бул жакынкы бир 10 күн мурдараак чыгарылган сумма болуш керек, бир 300 миллиард сомдон ашты. Бул деген 300 миллиард, канча 3,5 миллиард болобу? Долларга чейин барып калды. 3,5 болуп кеткен. 3,5 миллиард долларга чейин барып калды. Мен сомду айтайын, 300 миллиард сом. Мына сизге. 2025 жылдан тарта күчүнө кирген мыйзамга ылайык коррупцияга айыпталгандарга карата жаза күчөтүлдү. Азыр коррупция беренеси менен соттолгондор мамлекеттик кызматта иштөөгө өмүр бою тыюу салынат. Күнөөсүн мойнуна алып,
чыгымды төлөгөн күндө дагы беренеде каралган жазанын жарымын абактан өтөшү керек болот. Менимче ушул эмеде ойлосо керек да, бара мындай бир эмеге кетип мындай аксакал статусуна кетип, анан бирок баары башкара берем депчи мындайчы. Көлбаевдин мисалы ушундай криминал менен күрөш болот деп ага мындай мага эч ким дабайт деп ойлосо керек деп ойлой берем да мен мындай. Ал жагы болушу мүмкүн. Себеп дегенде буга чейинки криминалдарга каршы күрөштө баягы Атамбаевдин учурунда жарыяланганда Отунбаева башталып, Атамбаевдин учурунда уланган күрөштө булар баягы Дубайга барып качып кетишип ошол жердечи. Анан кайрадан бир договор менен мындай сүйлөшүппү бирдеме болуп ортодо келишти да бияка Кыргызстанга кайрачы. Анан балким ошондой эле болот деп ойлогондур. Бул үйүнө кимдер келген деп ойлойсуз? Бул үйүнө эми бир кезде эме болуп калбады. Булар деген саясий кырдаалга чейин таасир этип калышпады, чын-чынына келгендечи. Мамлекеттин саясатына чейин, Мамлекеттин саясатына чейин ушундай. Тунан далай саясатчылар келди да. Үйүнө, Камчы Көлбаевдин Чолпон атадагы үйү соттун чечими менен конфискация болуп, азыр бул жерде бала бакча, маданият үйү жана балдар үчүн ар кандай ийримдер жайгашкан. Бир учурда уюшкан кылмыштуу топтун резиденциясы болгон имараттар азыр мамлекетке, балдарга кызмат кылып жатат. Жергиликтүү тургундар бул үй мурдагыдай каардуу көрүнбөй, бала бакча катары кабыл алынып калганын айтышат. Сабак деген бул мындай криминалдын арты негизи эме болгон эмес. Жакшылыкка алып барган эмес. Анан бул мындай болуп атпайбы? Бирөөнүн көз жашынан, бирөөнүн ыйынан, бирөөнүн эмесинен куралган дүнүйө болуп бербейт да. Дүнүйө болуп бербейт. Эгерде аркасынан келген криминалдар болсо, эгерде криминал ошончо күчтүү болчу калса ошол мамлекеттечи, анан ошолор тартылып алат, мурастапчы. Мамлекет күчтүү болсо, мамлекет конфискация кылып алат да. Биз турган жердеги. Биз турган жердегидей да, ушундайчы мисалы. Мамлекет мунун баары баягы криминалдык жол менен келген акчаларга салынган мүлктөр болчу деп туруп, анан мамлекет конфискация кылып алат. Ушундай да, мунун жол акыры барып эле ошондой болот негизичи. Садик болгон туура эле. Эмне жетишпей атса, мисалы Чолпон атада кайсы нерсе жетишпей атса, ошого мамлекеттин балансына берилет, анан мээре чечет да. Бизге мисалы бала бакча жетишпейт дейт. Балким бирөө китепкана кылабыз демектир, мисалы бала бакча жетишпейт деген эсебинен бала бакча кылышты. Бала бакча кылып ошончо бала бакча болсун бу жерчи. 2020 жылдын 4-октябрындагы парламенттик шайлоодо Матраимовдор түптөп, Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобу сүрөгөн Мекеним Кыргызстан партиясы жогорку кеңештен 45 мандат алмак. Эгерде ал шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгып, бийликти алмашып кетпегенде кийинки президенттик шайлоо 2023 жылы өтмөк. Бардыгы Көлбаев Матраимов мафиясынын планы менен кетсе, анда Кыргызстандын келечеги кандай болмок? Жаңы келген бийлик учурундагы атайын операция маалында Көлбаев жок кылынбай, анын кылмыштуу империясы кыйрабаса, ал эми Матраимовдун эсепсиз байлыгы, мал мүлкү мамлекетке өтпөй, мамлекеттик кызматтагы, парламенттеги байланыштары мурдагыдай жүрө берсе, эмне болмок? Менимче, бул суроонун жообун сиз жакшы билесиз. Бул жолду салдырбаганга кызыктар тарап салдырбай келишкен да. Бул бизди баягы океандын жээгиндеги өлкөлөргө теңей турган долбоор Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан. Шавкат Миромович менен абдан
мындай жакшы мамиледе, Владимир Владимирович Путин менен абдан жакшы мамиледе. 5 жылдын ичинде бул азыркы сөз 300 миллиард сом. Ушул экөө урушуп кетсе, анан бизге дагы бир күн тийип калар бекен деп ушинтип эле үмүт кылышып эле жүрүшпөдүбү. Бирок азыр деле ошо үмүт кылгандар бар. Эгерде сиз айтып аткан план менен кете турган болсо, 2030-жылы Кыргызстанды кандай көрөсүз? 2030 жылы